Эми условный кылып эле нормальный кылып салса болмок да. Жанагы аялдар бетинен шпаклевка сыйпап бирдеме болуп кичине сулуу болуп калат, ошо сыяктуу болуп калып атат да бу жерчи. Бул жакта 10дон ашык айыл ушул жолду колдонот, ушул жолду карап отурушат. Ушу жолду оңдолуп асфальтталат деп өзү убада берип кетти эле. Сүргөндөн кийин шебен болуп калып, ала салып кеткен машинелер көп болду. Пайдасыз болуп калып атат. Мамлекеттин акчасы жөн эле асманга сапырылып учуп атат бул жерде. Чоңдор келип министрлерге ошондо сүрүлүп атчы да. Солтон Сарыга каттаган машиналар өтүп атып, бул жолду талкалап бүттү. Мындан 3 жыл мурда Солтон Сары кени ачылган болчу. Солтон Сары кенине келчү жол жогоруда Нарынга бара жатканда Сары булактан солго бурулуп 110 километр аралыктагы жол болуп эсептелет. Бирок бул жолдун канчалык маанилүү экендиги, бул жакка Ысык көл жана Нарын районунун элдери жайлоолорго малдарын ташыйт, малдар менен чыгат. Бул биринчиден. Экинчиден, бул жакта 10дон ашык айыл ушул жолду колдонот, ушул жолду карап отурушат. Үчүнчүдөн, Солтон Сары кенине жүрчү чоң автоунаалар жана дагы Акташ кенине дагы жүрө турган унаалар дал ушул жол менен жүрөт. Бул жактан жөн автоунаалар жүрбөйт, мына ушул сыяктуу өтө чоң жүк ташыган унаалар гана жүрөт, ушулар ташыйт. Ушу бизде көйгөйүбүз жол. Президенттин сөзү дагы мындан 2-3 жыл мурун Солтон Сары кенине келгенде ушу жолду оңдолуп асфальтталат деп өзү убада берип кетти эле. Андан бери бизде жолдо жылыш жок. Улам сүргөн болуп атат негизи. Бирок сүргөн сайын жолдун ичкергенин эле үстүнө 2 машина батпай баратат. Бул жолдун маанилүүлүгү бул Тоң району менен Нарын областынын эли, Ысык көл областы каттаган жол. Бизде деген ушу жол 110 чакырымга созулат. Бул жерде 10 айыл эл жашайт. Ушу жол менен каттам кылабыз. Бирок ушу жолду караган киши жок болуп атат. Бул жерде Солтон Сары кени ачылгандан бери такыр бияктыкы деген бул жерде бизден өйдө жакта Акташтын карьери бар. 4 карьер иштейт. Ошонун оор жүк ташыган машиналары бүт баары тең ушуну өтүп атып, Солтон Сарыга каттаган машиналар өтүп атып, бул жолду талкалап бүттү. Мамлекет тарабынан ылдый жагыбызга жылга 3 километр же 5 километрден асфальт берип атат. Берген менен оор жүк ташыган машинанын баары тең ошо жолду кайта талкалап атат. Бул мамлекет акча берип жолду оңдогон менен бул 5 эле сантиметр же 6 сантиметр кылып асфальт төшөп атат. Төшөгө ошол жолдор кайта уже колея чыгып, биздики деген уже талкаланганын ичинде болуп атат. Пайдасыз болуп калып атат. Мамлекеттин акчасы жөн эле асманга сапырылып учуп атат бул жерде. Ушул экини көзөмөлдөгөн киши жок. Анан бул биз Кочкор району болгондон кийин бул Ак Кый айылындабыз да, Сары Булак айыл өкмөтүнүн болгон жанагы соцпакет тиги муну деген баарын тең Нарын районуна түшөт. Кочкор районуна бир тиын бизге пайдасы жок болуп атат. Сары Булак айылына, Ак Кый айылына Сары Булак айыл өкмөтүнүн болгон тиги жолдон өткөн машина бизге пайдасы жок эле жолдубузду талкалап берип атат. Ушуга дагы бир мындай маани берип көңүл буруп койсоңуздар жакшы болот эле ушуга дагы. Биз түздөн түз ушул кайрылуубуздун себеби Садыр Нуркожоевичке кайрылып атабыз. Ушул жерде Кара Кыжыр өрөөнүндө жашаган айыл тургундары турабыз ушул жерде, жалпы жамаатыбыз. Биздин максатыбыз мына жогоруда байкелерибиз айтып атат, ошого кошумча иретинде ушул көйгөйүбүз эле ушул жол маселеси. Садыр Нуркожоев өзү ушул Солтон Сарыны иштетер маалында да келип өзү келип кеткенде, эмне көйгөйүңөр бар деп келгенде жол маселесин айттык элек. Ушу 2 жыл мурда анан өзү эмесин макулдугун берип кетти эле, буюрса ушул жолуңарды салдырып беребиз деп. Ошол бойдон эч кандай кыймыл болбой атат. Ошону жакшы көзөмөлдөп берсеңиз. Чоңдор келгенде, аким саким келгенде мурун сүрчү эмес. Мурун баягы жер талаш ызычуу болуп аткан кезде улам чоңдор келип министрлерге ошондо сүрүлүп атчы да. Андан бери эле неметти каралбай калды, кышында деле кышта татырактап эле жүрбөдүк. Эми условный кылып эле нормальный кылып салса болмок да. Анан антпей эле эптеп алда соолап элечи. Мына силерге деп туруп эле. Жанагы аялдар бетинен шпаклевка сыйпап бирдеме болуп кичине сулуу болуп калат, ошо сыяктуу болуп калып атат да бу жерчи. Мына салыштырып. Биздин жолдун дагы ар кайсы жерлерчи ошолор өтүп атып уже чөгүп бүттү. Айылдын ичинде өтүп бараткан мурунку жаңы асфальттанган жердин баары чөгүп атат азыр. Кайта эле талкаланып. Элдерибиздин ушул жерде келип, так эле ушул туштарда
кырсыктаган учурлар да болду. Анткени жол куушурулуп кеткендиктен сүргөндөн кийин шебен болуп калып, ала салып кеткен машинелер көп болду. Кырсыктар, дөңгөлөктөр жарылып, ушундай жолдо убара тарткан көп көлдөн келаткан, көчүп келаткан адамдардын көп эме болгондоруна келип бул жерден жардам көргөзгөн күндөрүбүз да болду. Ошон үчүн сиздерге кайрылуу, ошол биз жакты ушу көзөмөлдөп бир жолубузду жакшылап бир көзөмөлүңүзгө алып, бир элге журтка дагы буга чейинки көрсөтүп аткан кызматтарыңыздарды көрүп атабыз. Кудай таала дагы сиздерге ушундай ден соолук берсин. Ойлогон иштериңиздерди дагы ишке ашырып, дагы ушу элдин батасы тийип, ушундай бизге окшогондордун көйгөйлөрүн чечип берип турсаңыздар, элдин жакшы батасы тиет эле. Ошол сиздерге кайрылуу ушул жолубуз бар. Транспорт министрлигинин маалыматы боюнча жыл сайын Сарыбулак Арчалы Оруктам жолу 3 чакырымдан жасалууда. Буга чейин 9 чакырым жол салынган. Быйылкы жылга 5 чакырым жол салуу каралып, жакынкы арада жол куруу иштери башталат. Ал эми 100 чакырымга созулган жол качан жасалып, качан ишке берилери али белгисиз.